Саламатсыздарбы, менин атым Акима Шашабекова. Вояж Торба отелине Сарманбор компаниясы аркылуу келдим. Менин бул жактагы ишим gastrolation болот. Келген гостилерди тосуп алабыз. Биякта отелде жүргөндөн кеткенге чейин биз алар менен болобуз. Ар бир конок менен өзүбүздүн группабыз болот. Группадан алар бизге өздөрүнүн каалоосун же кандайдыр бир просьбасын жазышат. Ошол просьбасын биз кылдаттык менен анан аткаранга аракет кылабыз. Биздин жумушубузда биз эки кыз иштейбиз, бади болуп. Менин бадим азыркы учурда эртең менен иштейт. Эки шеф болот. 8ден 4кө чейин, 4төн 12ге чейин кечки смена. Биринчи кыз эртең менен иштейт, экинчи кыз мен азыр кечки сменадамын, 4төн 12ге чейин. 20 номерибиз болот. Ал комнаталарды биз карайбыз. Алардан күндүк эмне болсо, мисалы алар эмне сураса, кандайдыр проблемасы болсо, мен 4тө келген бадиме ошонун баарын өткөзүп берем. Анткени бадим экөөбүз бир командалуу иштейбиз. Ал эмне билсе, мен да ошону билишим керек. Гостьтун башынан эмнелердин баары өтсө, ошонун баарын бири-бирибизге передаём. Беременна смена болгондо өзүбүздүн gastrolation ресепшенибиз бар. Ошол жака келишет, алар өздөрүнүн проблемасын айтат, же болбосо бирдеке заказ кылгыбыз келип атат, либо дары алдырып бергиле, заказ кылып бергиле дешет. Ошондо биз каждый комнатага мисалы номери менен жазылат. Комнатанын номерин айтканда эле алардын өздөрүнүн gastrolationдери чыгат. Даже бизде гостилер болот, кызымды жоготуп ийдим, же күйөөмдү таппай калдым деп биринчи келген күнү аябай майрамдашып, таппай калышат, чындыгында эле таппай калышат. Мен иштеп атканда ресепшнда турам дагы эле, ошол жакта отчет жазып аткан болчумун, протоколдо кичинекей кыз келип атамды таппай калдым, таап бергиле деп ыйлаган болчу. Атасын тапканбыз, ал да бир жерде уктап калыптыр, уборныйга кирип. Биздин жумуш стрессовой жумуш, аябай эле. Кээ бир гостилер эс алган эмес, просто иштеп аткан жумушчулардын нервин жегенге келишет да, энергиясын соруп алганга келишет жөн эле. Даже комнатага жете электе эле, комнатам каякта дейт, ушул жакта десең эле, жок мен ал жакта жашабайм деп эле скандал койгон гостилер болот. Ресепшнда туруп эле бакырып, мага комната жакпайт, мен мындай дегем, тиндей дегем. Биз кылып салгандай көрүшөт, бизге кыйкырышат, бизге жалабасын бизге айтышат. Номерин берип атканда да биз аларга номерди биз тандап бергендей көрүшөт кээ бир конокторубуз. Жана ошондой эле кээ бир агентстволор болот, бир пакет сатып атканда кайсы номерди сатканын, каякта сатканын ошондой точно маалымат берилбей калат. Ошол маалыматты бизден выжимать этишет. Неге силер мындай кылгансыңар, неге бизге айткан эмессиңер, мындай болбошу керек эле, биз жаздык эле, андай эле, мындай эле деп өздөрүнүн жалобасын айтышат, аны угабыз. Достук менен бүтүргөнгө аракет кылабыз. Алардын дагы эс алуудагы маанайын түшүрбөй, өзүбүздүн да маанайыбызды түшүрбөй, хотя ошону кандан кийин барып өзүбүздөн чыгарабыз, нерв болуп отуруп алып деп неге келдим деп да ойлонуп кетесиң кээде. Не кылып жүрөм буякта деп баарынын жалобасын угуп, кээде болот гостилер туруп эле бирдеке болбой калды деп эле сенин нервиңге жеп кетет. Кичинекей эле бир нерсе үчүн эле болгон сенин настроенияңды, бир күндүк настроенияңды алып коюшат. Гостилерден зависит этет биздин настроениябыз, как бы башкаларга окшоп мындай бир күн 1 саат 2 саат обслуживание кылып кетирип ийбейбиз гостилерди. Алар менен 24/7 биз болобуз. Ошондуктан биздин жумушубуз бир аз башкаларга салыштырмалуу оорураак. Өзүмдүн мурда стрессоустойчивая деп көрчүмүн. Көрсө андай эмес экенмин. Универден студенттер менен иштешип жүргөндө мага оңой болчу. Бияктан азыр чоң кишилер менен иштешесиң, кээде аябай знаменитостьтер менен иштешесиң. Өзүңдү кармап, гостиге туура маалыматты беришибиз керек. Коноксога келип алып бакырып аткан болот, ошондо ыйлагың келип кетет аябай. Жок жерден эле сени күнөөлүү чыгарып коет. Сен кылбасаң да сени кылдың деп. Техника бузулуп атса да сен неге муну кылбайсың, неге карабайсың дегендер да болот. Ал биздин жумушубуз эмес, бирок ошону да чечкенге аракет кылабыз. Стрессоустойчивый үйрөндүм, анан жашоого болгон бир чоң опыт алдым. Башында аябай оор болду мен үчүн бул жумушка көнүш. Бардык жерден аябай кысуу болду. Өзүмдүн комфортный жашоомон келип туруп эле бияка келдим. Бияктан да стрессный жумуш экенин билчү эмесмин. Сонун жумуш, gastrolationга өттүм деп келип анан ишке аралашып баштаганда бир аз оор экенин түшүндүм. Анан бизде так маалымат беришибиз керек ар бир конокко. Андай да болбой кала турган болсо, келип сага сөз тиет, жалоба жазышат. По ходу дела эле үйрөндүк баарын. Кандай общение кылыш керекбиз, кандай кылыш керекбиз. Кээ бир гостилер даже международный нерселерди билишпейт да. Негизи бардык отелде саат чек болот, 12де болот.
Ошону билбейт экен гостим. Чыга турган күнү кетип калыптыр. Номерине чалсак албайт, телефонуна чалсам албайт, жаздым. Андан кийин кайра связьга келди, өзү келип центрга кетип калыптыр. Покупка кылабыз деп. Анткени вылет саат 6-да экен. 6-га чейин покупка кылып келебиз деп кетип калышыптыр. Менде болсо ресепшнда бизде 12-де бошотуп бергиле комнатаны, гостьлерге айткыла 12-де чыгып кетишсин деп айтылат. Ал нерсени чыгып кеткиле деп группа айта албайбыз, гостьлерге 12-де чыгыш деп, чыккыла деп эч кимге барып группа айта албайбыз биз. Баары менен сылык мамиледе болушубуз керек. Ошону чалып жазсам, гостим мага жалаба кылды. Мага айтылган эмес, турфирмадан да айтылган эмес. Мындай болбош керек эле. Мен жакшы эс алып аткан жерден эс алуумду бузуп салдыңар деген да болду. Ошол эле нерсени ресепшнга келип менеджериңер чакыргыла. Мага лайк чекаут кылып беришкен. Лайк чекаут бул номер узартылганы. Эмнеге андай кылып атасыңар деп скандал коюп кетти жакында эле. Ал да биз үчүн чоң бир стресс. Гастролейшндерге өзүнчө иш телефону берилет, өзүңдүн личный телефонуңан тышкары гостьлер менен бирдеке болуп аткан болсо, либо ресторан мүдүрү, либо хаускипингдин мүдүрү, ошолордон байланыштуу бир нерсе болуп аткан болсо, биз ошолорго чалып, силердин ушундай департмандан ушундай болду деп мүдүрлөрүнө сразу чала алабыз. Жада калса гендиректорго чейин чалганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бардыгынын номери бар бизде. Ошол телефон менен биз ар бир гость менен баарлашып турабыз. Азыр болсо силер менен биздин күндүк тамактана турчу жерибизди, ашканабызды тааныштырып кетсем. Азыр биз ашканага чыгып бартабыз. Бул жакта убакыт-убакытысы менен тамактарыбыз берилет. 7-ден саат 9-га чейин завтрак берилет, 11:30-дан 3-кө чейин обед берилет, 5-тен 8-ге чейин ужин берилет. Анан кечки ужин деп да берилет, ал 11:30-дан 12-ге чейин. Биздин ашканага кош келдиңиздер. Биздин ашканада ар күн сайын тамактар алмашып берилет. Күндө эле бир тамакты жей бербейбиз. Бул жактан биздин ысык чай алабыз. Заваркалар үстүндө турат. Сахар, бuyakta газировкалардын баары бuyактан алабыз. Жана ошондой эле жакта долапта содалар коюлган. Содалар бул түркчө газированный суулар. Ошолорду алабыз. Буяка келип дайыма бuyактан посуладалар буякта болот, нандар. Суп каждый күн алмашып турат. Тамактар бир эле рациондо тамактар берилбейт. Бүгүнкү тамагыбыз ошо балык. Жана ошондой эле түрктөр айранды жакшы көрүшөт экен. Айрандын түрү менен берилет. Бүгүн тилекке каршы бир эле түрү коюлуп калыптыр. Жана ошондой эле лимон, дайыма лимон коюлат. Салаттын түрлөрү. Жана ошондой эле дайыма бизге арбуз, мейве берилет. Фрукты дайыма берилет, десерт катары. Жана ошондой эле пахлава, пудингдер дайыма берилип турат бизге. Буякта өзүнчө диета немеси турат. Уголок диеты. Эки жагынан тең алсак болот. Тыгын болбош үчүн, бири-бирибизди күтүп калбаш үчүн эки жагынан тең тамактар берилет. Ичинен тамак жесе болот. Ичинен азыр кондиционер иштейт, чай кылуу учурда. Күн сууктаганда калаганда сыртта тамак ичсе болот. Буякта еще келип түрктөр өздөрү сигарет чеккенди жакшы көрүшөт. Ошолор ушул жака келип көп отуруп чегип кетишет. Турцияга иштейм десеңиздер, иштейм деген бир ойлоруңар бар болсо, Sarmanborg компаниясына толугу менен ишенсеңиздер болот. Анткени өзүм Sarmanborg менен келдим. Гарантированный Кыргызстандагы биринчи орундагы компаниялардын бири.